Салам достор, назарыңыздарда шоу-бизнес жаңылыктары. Интернет булактарына ырчы Анжелика Кайратованын бизнесмен Марат Назарбековго окшогон эркек менен бийлеп жаткан видеосу тарады. Видеодо Анжелика тойдо ортого чыгып, Марат Назарбековго окшогон бир жигит менен бийлеп жатканын көрүүгө болот. Видео тараган соц тармактагы баракчыларда пикир калтыргандар ырчынын бийлегенине, эркинин күчтүүлүгүнө баа берилсе, башкалары бул дагы баягысын баштаганго деп сынгалышты. Ал эми Анжеликанын чыныгы күйөрмандары ырчыны коргоп, бул Марат эмес, жайына койгулачы байкушту деп хейтерлерге нааразычылыктарын билдиришти. Эске салсак, видео Баян Максат кызынын Казакстанда тоң кызын турмушка узатуу аземинде тартылып алынган. Депутат Канат Исаевдин кызы Бермет Исаева турмушка чыкты. Буга чейин кызы Бермет Исаева турмушка чыкканын кабарлап, интернет баракчасынан жазып чыккан болчу. Эми мынтип бир ай өтүп, 2 жаштын заманбап үлпөт тою шаарыбыздын тойканалардын биринде болуп өттү. Бермет Исаева бакыт, тынчтыкты сүйөт деген ураанды колдонобу айтоор жолдошунун жеке сүрөттөрү менен бөлүшкөн жок. Ырчы Роза Шакирова өкүл кыздуу болду. Бул тууралуу ал өзүнүн Инстаграм баракчасына жазып, элге кабарлады. Шакирова постуна өкүл кызы Айпери менен түшкөн сүрөтүн жүктөп: "Достор, мен бүгүн аябай кубанычтамын. Айпери Ерматова сиңдиме бүгүндөн баштап өкүл апа болуп шайландым" деп баяндама жазып, 2 жашка бакыт каалады. Өз учурунда Айпери да убагында эң жакшы көргөн эжем эле. Эми мынтип өкүл апа коюп алдым деп жаңылыгы менен бөлүштү. Көпчүлүк 2 жашка жылуу каалоо тилектерин жазып калтырып жатышат. Куудул Күмөндөр Абулов Фейсбуктагы жеке баракчасы аркылуу саясат жана коом темасында ар кандай талкууларга активдүү аралашып, өз пикирин билдирип келет. Абулов акыркы постунда бийлик органдарынын ишмердигине нааразычылыгын жазып чыкты. Ал өз билдирүүсүндө "Теги заман эмне болуп баратат дечү элек. Көрсө көргөнүбүздөн көрө элегибиз көп экен. Ишенген коюм сен болсоң, кепшеген оозуңду дечү беле, ыя. Айланайын. Төбөлдөрүбүзгө ишенип төргө өткөрүп, ушулар жашообузду оңдойт, ушулар келечекке туура жол көрсөтөт деп, ушуларга таянып, ушуларга ишенип, өзүбүз жыргабасак да балдарыбыздын жашоосу оңолор деп жүрсөк, кум төр баштаган тоо таштын баарын ар кимге шылтап куурутушуп, өздөрүнүн жашоолорун Америка, Японияныкынан да өткөрө оңдоп алышып, анан эми дагы эмне баленин башын кылтыйтып олтурат буларың? Айланайын төбөлдөр, бул эмне кылганыңар, ыя? Силерди ушинтип бизди чилдей таратып жибергиле, ар кимдин колуна салып бергиле деп шайлады беле? Бул баарыңардын оюңарбы же жалгыз эле Жапаровдун оюбу? Жок дегенде өзүңөрчө кеңешип алып, анан айтып жатасыңарбы? Мындай кыларыңар анык болсо, эмне үчүн тоо таштын баарын бүлүнтүп, ар кимиси көк бөрү тарткансып туш-тушка уурдай качып, карызга белчебизден бат электе айтпайсыңар? Эмне үчүн өзүңөр укум тукумуңарга чейин жетерлик байлык топтоп, келечегиңерди куруп алганча айтпайсыңар? Уят деген барбы силерде деп пост жазып чыкты. Анын билдирүүсүн окуган көпчүлүк катуу талкууга алып, пикир калтыруучулардын басымдуу бөлүгү туура айтасыз дешип колдоого алып жатышат.